Kırgızstanda, Bişkek'te 3. İsa Ömürkulov, Quvonishbek Qulmatov, Albek İbrahimov. Üçөөсү тең соттолду. Üçөөсүн тең социал-демократтар жылдырган. Üçөөнү тең мыйзамдык дагы, укуктук дагы жоопкерчилик социал-демократтарда. Эми 4-ncü жолу 3 мэри соттолгон партияга кайрадан мэрди жылдырууга берүү, укук берүү мыйзамдуубу жана моралдык жактан туурабы бул? Жок. Бул туура эмес. Мындайга жол берген коомчулук бул биринчи кезекте биздин күнөөбүз. Шаардыктар биринчи кезекте биздин күнөөбүз. Бийлик, жаңы келген бийлик силер үчүн уят бул нерсе. 3 мэри соттолуп, бирөө сараң соттан кутулган, экөөсү түрмөдө отурган мэрге социал-демократтарга биз кантип бүгүнкү күндө кайрадан Бишкек шаарынын мэрин кылууга уруксат беребиз? Бул акылга сыйбай турган нерсе. Бул уят нерсе болуп эсептелет. Эми эки нерсе. Бардык мамлекеттерде шайлоо, борбор шаардын мэрлерин шайлоо ачык, адилеттүү жана атаандаштуу болуп өтөт. А бизде кандай өтүп атат? Ким жылдырды азыркы мэрди? Эмне үчүн аны жылдырды? Бизге эч ким түшүндүргөн жок. Эмне үчүн ал атаандашсыз шайланып атат? Бул шайлоо эмес да. Бул адилетсиз, атаандашсыз, жабык шайлоо болуп атат. Бул экинчи нерсе. Үчүнчү нерсе, бардык өзүн өзү сыйлаган эл, өзүн сыйлаган мамлекет, өзүн өзү сыйлаган бийлик дайыма борбор шаарлардын мэрлерин эл шайлайт. Ошондой мэрлер гана элге кызмат кылат, шаарга кызмат кылат. А биздин мэрлерибиздин бардыгы ким шайласа ошолорго кызмат кылууда. Бийликке гана кызмат кылат. Шаардыктардын маселелери аларды кызыктырбайт. Анткени аларды кызыктыра турган биринчи кезекте ким аларды сайласа, ким аларды бекитсе, ошолорго гана кызмат кылат. Ошондуктан биз улут катарында, шаардыктар катарында шаар мэрин эл шайлай турганды талап кылышыбыз керек. Бул жакынкы айларда болобу, жакынкы күндөрдө болобу, бардыгы ушундай талапты койгонго түшүбүз керек. Сөзүмдүн акырында, эгерде бүгүнкү күнү атаандашсыз, жабык, жасалма, фальсификацияланган шайлоо өтө турган болсо, анда биз кечээ күнү тегерек столдо чечим кабыл алганбыз. Кыргызстанда өзүн өзү башкарууну контролдогон кеңеш түзөбүз. Ошол кеңеш саясатчылардан, граждандык коомдун өкүлдөрүнөн, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнөн турат дагы, алар шаарлардын мэрлеринин ишмердүүлүгүн, шайланышын контроль кыла турган кылабыз. Бул коомдук контроль, массалык маалымат каражаттарынын контролу болуп эсептелет. Бардыгыңарды ошол өзүн өзү башкаруучу кеңешке активдүү катышууңарды жана өзгөчө жаңы келип аткан социал-демократтардын дагы уялбастан 4-нчү мэрин алып келип аткан мэрин контролдоону силерден суранам жана чакырам. Рахмат силерге.